Биринчиден чексиз Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Ушундай мекен бергенине, амандык бергенине, ден соолук рызкы бергенине, акыл эс бергенине, иман бергенине. Албетте пайгамбарыбыз айткан, адамга рахмат айта албаган, Аллага деле рахмат айта албайт дейт. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат айтабыз. Себеби мына дин тутуу эркиндиги азыркы мыйзамдын жаңы долбоору боюнча мына 2 айдан өтүп уже да 10 кошулуп 50 күн 70 күндөй кетип атат да. Аябай талкуулар болду муфтияттан. Алымдар кеңеш өзүнүн ойлорун берди, муфтият өздөрүнүн ойлорун берди, эксперттер өзүнүн ойлорун берип атат, жалпы коомчулук берип атат. Биз да алардан калбай ойлорду берип атабыз. Бардыгыбыз эле максатыбыз мамлекетке пайда, динге зыян болбосун. Дин тутуу эркиндиги ушу чектелип калбасын деп, карапайым эл динди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү болсун деп. Ушуларды айтсак, кээ бирлери эми ар кандай айтат экен, бирок бардыгына мындай ачык айтып коюш керек. Даават Кудайга шүгүр жабылбайт. Президентибиз буну баса белгилеген. Бүгүн дагы азыр мына жыйындан чыктык. Ушуну баса белгилеп, албетте баягы интернеттин булагынан ар кандай дүрбөлөңгө салып, ар кандай элдерди болсо провокацион неме кылып койгондар да бар экен. Вот ошону насаатчыларга отдельный пункт киргизип, ушундай насаатчылар дагы дин комиссиясынан каттоодон өтүп, андан кийин муфтияттын макулдугу менен анан ишмердүүлүгүн жүргүзсүн, пожалуйста депчи. Биздин өзүбүздүн ханафи мазхабтан чыкпай, мамлекетибизге бир зыян, тоскоолдук келбей турган сөз болсо болсун деп. Мен атай белгилеп сурадым Садыр Нуркожоевичтин өзүнөн, андан кийин Алмамбет мырза дагы, дин комиссиянын директору дагы буга ачыктап жооп берди. Карапайым эл өзүнүн дини баягындай баалуулуктарын үйрөнгөнгө даарат, намаз, жакшы мүнөз, машалла мечиттерге чыгып, даватка чыкканга тыюу салынбайт. Албетте баягы үйлөрдү кыдыруу боюнча айта кете турган болсок, бул эми мамлекеттин тарабынан буларга көбүрөөк көрүнөт, көп кырдууда. Буларга баягы орус айтмакчы виднее. Ошон үчүн мындай карап туруп, көптөгөн мына МВДдан, башка немелерден ушундайлар арыз түшүп атат. Ушундай үйүндө эч ким жок болуп калса, туура, мүмкүн даватчы андай иштерди кылбайт. Мүмкүн эмес, вообще кылбайт. Бирөөнүн үйүнө кол салып, бирок кээ бирлер даватты жамынып алып ушундай кылгандар бар дейт. Ошондуктан азыр интернеттин заманы, азыр чындап эле мен өткөн айларга барсам деле, алар болсо мына группадан айтып койду, даже үлгүргөн деле жокпуз, жалгыз барсам эшикке толуп калыптыр. Анан барып ушу үгүт насааттарды айтып, баалуулуктарды айтып, ынтымакка чакырып келдик да. Азыр да ушундай немелерди сунушталды. Кудайым буйрса, бул деле пайдалуу деп ойлойм. Албетте жекеме жеке зыярат кылып, ыймандашып, бауырлашып, жакшылыкка чакырып алып боло берет. Баягы үйдү такылдатып мындайларды, ушуларды бир жакшы тартипке салайлы деп, ошого мыйзамда алхамдулилля жакшы талкуу болуп атат. Буга иншалла Кудайга шүгүр, элибиз ойлойм туура баа берет деп, ошондой эле провокацияларга алдырбайт деп, кызыккандуулукка алдырбайт деп ойлойм. Буюрса иншалла дагы бул сапатка өтөт. Дагы бекемдүүлүккө өтөт. Дагы алхамдулилля мына кадырсыздыктан ушундай бир неме болуп калды, башаламандык болуп калды. Эми тартиптүү болсо, Кудай кааласа буда береке да болот, бардыгы жакшы болот деп ойлойм да. Ошондуктан иншалла буюрса, Кыргызстандын желеги желбирей берсин, дин эркиндиги түбөлүктүү болсун, элибизге ынтымак, ушул